Буга чейин Баткен шаарында заманбап мына ушундай гүл дүкөндөрү жок болгон. Жеке ишкер бул көйгөйдү чечүү максатында калкка кызмат кылуу максатын көздөп мына ушундай заманбап типтеги гүл дүкөнүн ачып, күнүнө 10 000 сомго чейин соода кылып, Баткен шаарынын тургундарына гүл сатып, жагымдуу маанай тартуулоодо. Баткен шаарынын тургуну Назарат Кудайбердиева жеке ишкерликти колго алып, атайын бөлмө гүлдөрүн сатуучу дүкөн ачканына 2 айдан ашык убакыт болду. Бул аралыкта жеке ишкер күнүнө 10 000 сомго чейин соода кылып, үй бүлөлүк кирешени жогорулатты. Ишкерликтин бул түрү айымдар үчүн жеңил жана ыңгайлуу. Чынемден эле гүлгө кызыккандыгым үчүн гүл өстүрүп, үй кожойкеси болгонума байланыштуу өзүм үйдө өстүрүп, анан кошуналарга, туугандарга сатып аттык. Анан ушу улам кардалар көбөйгөн сайын ушу гүл магазин ачтык. Гүлдөр бир эле жерден келбейт азыр. Гүлдөр Ташкенттен Ошко чыгат, Голландиядан Ошко түшөт. Ошентип жыйып анан Баткенге мага жөнөтүшөт. Гүлгө кам көрүүнүн да өзүнчө сырлары бар. Кээ бир гүлдөр эртең мененки күн нурун талап кылса, кээси күн тийбеген жарык жерди талап кылат. Гүлгө күн сайын суу куюп, атайын сортуна жараша чачуучу дарыларын, витаминдерин берип туруу зарыл дейт жеке ишкер. Ушу жаш бала карагандай караш керек да, качан гүлдөргө мээрим коюп карасаңыз, ошондо гүлдөр жакшы өсүп гүлдө берет. Анан өтө түйшүгү көп булардынчы, өтө менен карайбыз. Топурагы жумшак гүлдөр бар, ачык ачуу топуракты каалагандар бар. Анан жарыктыкты каалаган гүлдөр бар, күн тийгенди каалаган гүлдөр бар. Анан туура горшок тандаш керек. Биринчи элечи туура горшок тандаш керек. Баары эле биз чоң горшок отургузуп алып, гүлдөрүбүздү өлтүрүп алабыз да. Көпчүлүк айымдар ошондой. Ошо боюнча көп суроо беришет. Бул жерде гүлдөрдүн 50ге жакын түрү бар. Суроо талап көбүнчө гүлдүн Голландия сортуна жана гүлү көп убакытка чейин сакталуучу гүлдөргө болууда. Баасы 100 сомдон 3000 сомго чейин сатылууда. Азыркы учурда орхидея спатифилум же аял бактысы, цикламен, каланхоя, үй ичинде өстүрүлүүчү роза, азалия, фиалка, эне жүрөгү, эне мээрими жана башка гүлдүн түрлөрү бар. Ар бир гүлдүн өзүнчө аталышы кардарларды таң калтырбай койбойт. Мына гүл Узмания гүлү да, интернеттен жазып чыксаңыздар чыгат Узмания деп. Муну биз элдик тилде эне жүрөгү деп аталып калганда, бунун гүлү бир жылга чейин ушинтип турат. Анан эмне себептен эне жүрөгү дегенде, бул жанынан балдары чыгат да, астыдан балдары чыгып, энеси сөзсүз жок болот. Бул гүл малачай деп аталат, аталышы. Анан муну элдик тилде эне мээрими деп коебуз. Бул эмне дегенде, эне мээрим дегенде мындай эле кылганда кадимкидей сүтү агат. Сүтү агып, ошондуктан бул эне мээрими деп аталып калганда. Бөлмө гүлдөрүн көбүнчө майрамдарга, туулган күнгө жана мекеме ишканалардан келип сатып алышат. Дүкөндүн ачылышы шаар тургундарынын гүлгө болгон муктаждыктарын жеңилдетүү менен белек тартуулоонун эң мыктысы болгондугун айтышат. Ачылган жакшы болуптур эми. Биз гүл издебей бир жерден эле алабыз эми. Жакшына гүлдөр бар экен. Аял затына эми гүл алып барып берген жакшы. Гүл издебей бир жерден келип постоянно алабыз эми. Ачылган жакшы болуптур. Эми эң биринчиси апама белек кылам да, одан бөлөк андан кийин экинчи орунда эми аялыма да. Бул жерде көптөгөн кооз гүлдөр бар экен. Бул гүлдөр ар бир эле адамга жагат деп ойлоймун. Бул жердин гүлдөрү жакты. Аябай белек кылганга ыңгайлуу, издеген гүлдөрүңдү тапсаң боло турган жер экен. Ишкердикти баштоодо алгач 200 000 сомдон ашуун акча каражаты сарпталган. Учурда жумуш жанданып, алдыда гүл дүкөндү кеңейтүү менен дагы кошумча дүкөндөрдү ачууну пландоодо. Арзу Галымбетова, Куштар Абдыкарыр уулу, Алтын бешик жаңылыктары.